Мен Өсербаев Куштарбек. 81-жылы Москва районундағы Кызмала айылына келгем. 4 жыл сваркада иштедим. Андан кийин малда иштедим. Кудайга шүгүр 4 баланын атасы болдум. 11 неберелүү болдум. Мен келгенде үйлөр дакшы бүтөлөк болчу. Үйлөр салынды. Жолдорго таш төгүлө баштады. Анан кийин асфальт курулду Татнакай болуп. Анан бу асфальт болгондон кийин Спартак менен Кызмалонун ортосундагы жол асфальт бузулуп антиминте баштады. Анан жапырт чыктык жолдоңдойбуз деп. Мына ошондо баарыбыз Татнакай болуп чыктык, кетмен көрөк алып алып, тракторлер, экскаватор баары Татнакай болуп. Аксакалдар да алардын көзү түрү болчу. Аларды меле биздин ишибизди колдоп, аябай рахмат тигиби деп. Колунан келгенде Роштерге алып барып, жолубуз бузулбасын деп улагын сойду, козуларын союп, бизге тамак кылды. Биздин ынтымак мына ошо жылдан башталды. Где-то 10 жылдан ашып калды го дейм. Ошондон бери тегерекчеттин баары, ой силер сөз кылчу, силер жаман ынтымактуусуңар. Тигиндей мындай деп аябай эметишчү. Анан Кызмаладагы элдердин жашоосу жакшы эле. Кудайдан кулагы сүйүнсүн. Акайып берген жер, ошо жер менен эле оокат кылып атат эл. Башка мындай тигиндей мындай эме жок. Жерге беребиз, алабыз. Анан жана эме президенттин указы тууралуу өлүм житимдерди көп ысырап болбогула тигүү деген. Ал туура, дегенде мен деле каршы чыккам, андай болбойт. Ататегибизден бери келаткан эмени анан кече биз ататегибиздин салтын бузбайбыз деген сөз болгон. Көптү көрсө көсөм болот, көп сүйлөсө чечен болот дегендей. Бул мен өзүмчө жатып алып ойлончумун да. Бул үйдө мен сөзүм айткан дегеним деген да. Анан кийин энчин ошол президенттин айтканын биз кыла албайбыз. Биз чынында президент ажаба биздин атабыз да. Эли биздин жакшылыгыбызга, жамандыгыбызга жооп бере турган киши да. Анан мен да тиги аксакалдар отуруп калганда айттым, үйдө ар бириңер президентсиңер. Кичинекей үй, кичинекей мамлекет. Сенин сөзүң эки болбойт. Эмче биздин ажабыздын сөзү эки болуш керек деп ошентип анан кийин бир сөзгө келгенбиз. Кудайга шүгүр айтканы эки боло элек. Дегенде туура каршы чыкканбыз. Азыр болсо Кудайга шүгүр өлүм жетимде мал союлбайт. Анан кийин Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Мен азыр мына Кызмала айылында турамын. Бу жерге көчүп келгениме 1992-жылы көчүп келгенмин. Мына 32 жыл, 33 жыл болуп атат. Кудайга шүгүр, жашообуз жакшы, айылыбыз мына күндөн күнгө гүлдөп өсүп атат. Айылыбыз жакшы, ынтымагыбыз дагы жакшы. Мен өзүм 4 farzandım var. 2 erkek, 2 kızım var. Özümçe tutumlular, özlerinçe жашап атышат, жакшы жашоолорубуз. Кудайга шүгүр. Жылдан жылга Кыргызстаныбыздагы жашоолор жакшы болуп баратат. Элибизде токчулук азыр, аманчылык. Мына биз азыр мечиттин жанында турабыз. Кудай кааласа, бүгүн жума күнү экен, бардыгыңыздарды жума күнү менен, жума намазы менен сиздерди куттуктайм. Бүгүн дагы майрам, бул мусулмандарда. Анан келечегибиз жакшы болот деп үмүт кылып атабыз. Ого ишенебиз, Кудай кааласа келечегибиз жакшы. Анан мен бир кичине бир ысырапкерчилик жөнүндө бир сүйлөп кетейин дедим.
Кудайга шүгүр бизде ысырапкерчиликке айылыбызда анча мынча жакшы болуп баратат. Мына өлүм болгон убакта согум деген мындандакы нерселерди токтотуп койдук. Өзүбүздүн элибиз ошо нерсеге көнүп, өздөрү ушуга ыраазы болуп атышат. Азыр мына андай нерселерден биз алыс болуп калдык. Кудайга шүгүр. Бир жагы президентибиздин көрсөтмөсү менен, бир жагы ошо президенттин указы менен элибиздин жашоо ордуга түшүп, жашообуз жакшылап баратат. Президентибизге биз ыраазыбыз. Эми айылда айтсам, айылда көп улуттун эмелери жашайт. Бардыгыбыз ынтымактабыз, эч качан бири-бирибиз менен бир кемсинтип же бир моундай нерсе болгон жок. Кудайга шүгүр. Элибиз татууда жакшы жашап атат. Ушинтип жашообуз жакшы, Кудайга шүгүр. Райондун башчысы, районубуздун акими Ниязбек Эгемкулович башчылыгында келип, карыялар менен, аксакалдар менен жолугуп, ошо ысырапкерчилик жөнүндө көп сухбаттарды өткүзүп атат. Ага биз рахмат айтабыз. Анан айыл өкмөтүнүн башчысы дагы Узак инибиз. Анан болот айыл башчыбыз келип биргеликте мына ошо ысырапкерчилик жөнүндө көп сөздөрдү айтып, түшүндүрүү жолдорун айтып атат, түшүндүрүп атат. Мына айылыбыздын имамы турат, Сарбар инибиз. Бул киши дагы мына ушу ысырапкерчиликтин көп болушуга, ону токтотушуга ушу кишинин дагы салымы күчтүү болуп атат. Жолубуз асфальт, Кудайга шүгүр. Акимибиз кабаралып турат тез-тез. Мына ФАП бар, районго барбайбыз, мектебибиз бар. Аллах Таалага мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салават саламдар болсун. Мен ушул Кызмалы айылынын имам хатиби болуп иштеймин. 7 жылдай убакыт болуп калды. Ошо президентибиздин указы боюнча ошо мүрзөгө келип көрсөтүп кетейин деп келдим. Мына биздин мүрзөбүз 2 гектар мондай темир тор менен корчолгон. Биз ушул корчогонубуздун максаты мондай темир коюлбасын, ашыкча ысырапкерчилик болбосун деп кылганбыз. Булар эми мурун коюлуп калган, мал тебелебесин деп. Андан кийин биз ушуну 7 жыл мурун ойлоп, ушул темир торду айлантырып 2 гектар жерди корчоп койдук. Калган мына жаңы мүрзөлөрдү мына эми темир койбостон мына баштадык, Кудай буйрса ушул ишти. Эми темир торду койгондон кийин мындай темирлердин зарылчылыгы жок. Эмнеге дегенде бул ысырапкорчулук. Анан мондай таштарды да койбогула деп айтып атат. Президентибиз аябай туура маселени көтөрдү. Ушул таштар деле бул өтө кымбат турат. Арзаны дегенде бир 30-40 миң турат ушул. Ушунун кереги жок, бир кичинекей белги коюп койсо 7 сантиметрдей, мисалы жетет. Же болбосо бир ташка кичинекей бир китептей болгон бир ташка атын жазып койсо дагы, белги коюп койсо болот. Эмнеге дегенде 40-50 жылдан кийин кайра дагы бул жерлер иштетилиш керек. Мына жылдан жылга көбөйүп атабыз иншалла. Ошол максатта мына иштер болуп атат, бизге буйруктар келип атат, мына иштерди колубуздан келгенинче аткарып атабыз. Дагы эмне? Ошол эми Кудай буйрса башталды. Мындан кийин ысырапкерчиликке жол койбостон бардыгын ошо шарияттын негизинде аткарышка аракет кылабыз. Алхамдулиллахи роббил аламин ва акыбатул муттакин ва салату ва саламу аля расулихи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Аллах Таалага мактоолор болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар болсун. Мына мен өзүм тааныштырып кетсем, мен Юнусов Сарбар, ушул Кызмалы айылында имам хатип болуп иштеймин. Иштегениме бир 7 жылдай болуп калды. Биздин мечитибизде болуп аткан иштер жөнүндө мен азыр сиздерге бир аз айтып кетсем. Биз ошо мечитибизди 2013-жылы бүтүргөнбүз. 2013-жылы мечит бүтүп ишке кирген. Ошодон кийин бир аз каражат жагынан кыйналып, ошо элдерден акча чогултуп, ошону суранып жүрдүк. Албетте элден алыш кыйын. Ошон үчүн анан бизге бир идея келди. Ушу мечитке бир каражат каяктан бир тапсак деп, анан ошол убакта Мирлан Жумагулович деп
Ошо айыл Төлөк айыл өкмөтүнөн келип бизде айыл өкмөт болуп иштеген. Ошо киши бизге биринчи жолу 7 гектар жер бөлүп берди. Арендага алдык, ушу мечитти каржылайык деп. Ошондон баштап анан дыйканчылык кылып ошол жерге мечитти каржылап баштадык. Өтө көп иштер болду. Мына кужурабыз бүттү, ашкана болду. Ушундай көптөгөн жакшы иштер болуп атат. Өзүн өзү каржылап атат мечит. Эч жактан биз акча суранбайбыз. Мисалы быйыл гана айтып кете турган болсом, дагы кошумча 3,5 гектар жер кошулуп, общий 10,5 гектар жер болду азыр мечитибиздики. Арпа септик өткөн жылы 17 тонна арпа алдык, 10 сомдон сатып 170 миң киреше болду. Ошол 170 миң кирешени мына азыр навес кылдык. Эртең ошол жаан чачында кыйналбасын деп бүгүн быйыл навес салып койдук. Айт намаздарда дагы эл батпай кетет. Мечитибизге бир 150 адам батат. Анан ошо мечитибиздин кассир бар, мутавалли бар. Ошо кассирибизге акчаны алып барып тапшырабыз. Ошол киши өзү бардыгын жазып, эсептеп, ушин каржылап атат. Бул киши Карим ака деген аксакалыбыз, ошо кассир. Бул киши аябай жакшы ишти кылып атат. Чечни туруп, ушунун бардыгын ушул төгүнө чейин бардыгын ошол киши ушин каржылап, эсеп кысап кылып элге отчетун берип атат. Ушул мечитте кызмат кылган адамдар көп болуп атат. Алла таала бардыгынан ыраазы болсун. Анан ушу мөрзө жөнүндө да айтып кетейин. Ушу корчогонубуз ошо 7 жыл мурун мөрзөнү биз 2 гектар жерди корчогонубузда элге рахмат айтып кетишибиз керек. Эл ошондо өздөрү демилге болуп, акча чогулткан, 190 миң акча чогулган. Ошол акчаны биз иштетип, элге отчетун берип, мына мөрзөбүз 7 жыл болуп калды. Ошо корчолуп турат. Азыр мына көңүлүбүз ток. Корчойбуз деген проблемабыз жок, мына Кудайга шүгүр. Мына президентибиз дагы исрапкерчилик кылбагыла деп президенттик указын чыгарып койду. Аябай ушул указ сонун болду. Эмнеге дегенде биз мурундан деле айтып келгенбиз. Айтып келатабыз, бирок азыркы жакшы болду, массовый болду да. Элдер мурун айтат эле. Куда сөөп келет, башка келет, анан уят болуп калабыз, бирдеке сойбосок деп айтат эле. Азыр эми андай шылтоо кыла албайт. Эмнеге дегенде азыр массовый болду да. Эми азыр деле баш ийбегендер бар. Мен ошол кишилерге таң кылам. Эмнеге дегенде Аллах Таалага баш ийиш керек да. Аллах Таала бизди жоктон бар кылып жараткандан кийин Аллах Таалага баш ийсин. Аллахка баш ийбесе, пайгамбарга баш ийбесе, президентке баш ийбесе, алымдарыбызга баш ийбесе, имамдарыбызга баш ийбесе, ана кандай болот дейм да, мисалчы. Ал бул эмне болот? Эмне дейбиз мындай кишилерди? Жахил деп коет да арабтар да, баягы закону